Каарманыбыз 1972-жылы мектепти бүткөндөн кийин Украинанын Харьков шаарындагы аскер учкучтарын даярдаган жогорку аскердик училищага тапшырат. Окуу жайда талап жогору болгондуктан 7000 талапкердин ичинен 300 абитуриентти тандап алышат. Алардын катарында Темирбек Бугубаев да болгон. 7 ай теориялык билим берилгенден кийин жаш учкуч Чехословакия өндүрүшүнөн чыккан реактивдүү Эл-29 Дельфин самолеттун айдап асманга алгачкы жолу көтөрүлөт. Ал кезде 18ге толо эле кези болгон. Военный врачебный комиссия өтүп атканда ошол жерде бир келин бар экен. Ошо врачебный комиссиясы болуп атканда Гагаринди дагы ошолор текшерипти да. Текшергенде анан сенин физический данныйларың Гагариндикинде экен. Так эле ошондой экен. Ростуң дагы, весиң дагы, ден соолугуңду баардыгын так эле Гагариндикинде деп айткан болчу. Анан возможность бар болчу. Космонавтикага кирип кеткенге, бирок мен болсом истребитель болуп окуумду бүттүм эле, ошо кесип менен эле жүрдүм. 4 жыл 7 ай билим алгандан кийин согуштук учак айдаган учкуч болуп чыгат. Мындай мүмкүнчүлүккө окуу жайга кабыл алынган 300 студенттин ичинен 76сы гана ээ болот. Ошол кезде Темирбек Бугубаев Орто Азия боюнча жалгыз бүтүрүүчүсү болгон. Окууну бүткөндөн кийин 1976-жылы Түркмөнстандын Кызыл Арбат шаарындагы 217-чи истребитель бомболоочу аскер авиацияда МиГ-21 Су-17 учактарын айдап 8 жыл кызмат кылат. 1979-жылы 29 декабрда Афганистандын Шиндан шаарына келип жайгашышат. Ошол жерден абадан сокку уруп, согуштук окуяларга катышкан. Айдаган самолетубуз 1 тоннадай бомба көтөрө алат. Неуправляемый снаряддарда УБ-32 деген немелер бар. Ошонун ичинде 64 ракета, анан 2 пушка болот. Встроенный бир НР-30 деген, бирөө болсо НР-23 деген пушкасы болот. Ошону менен заданияларды аткарып, башында свободный охота болчу, учуп чыгып, көрүнгөн жерлерде көп куралчандар болсо ошолорду талкалаганга аракет кылчубуз. Андан кийин Германияда 5 жыл, Украинада 3 жыл кызмат өтөйт. 1992-жылы Кыргызстанга келип, Токмок шаарында авиабазада Нарын аскер комиссариатына Нарын чек ара бөлүмү ачылганда ал жерде иштеп жүрүп, 2005-жылы ардактуу эс алууга чыккан. Эми бул ишинин тарбиялык мааниси өтө зор да, себеби дегенде азыр жаштар өсүп келатат. Ошол жаштар ушуга карап түздөн айтпаш керек дейм да. Себеби нарындыктардан ошо бул ишини туурап ушул кишидей болуп, летчик истребительщик болот деген ойдомун. Токмокто командир болуп иштеген. Учурда 20-25 Тайлак Баатыр атындагы Нарын чек ара башкармалыгы менен байланышын үзбөй жаш жокерлер менен жолугушуп, өз өмүр таржымалы менен бөлүшүп, мекенчил болууга үндөгөн сөздөрүн айтып келет. Ошол училищанын кыйынчылыгына, канчалык талаптын катуулугуна карабастан, ушул киши окуу жайын ийгиликтүү аяктап келип, бир канча учууларды башынан өткөрүп, анан мына бүгүнкү күнү орден, көкүрөк толо орден, медаль болуп отурат. Бул киши менен биз баа жетки сөз менен айта албайсың ал. Ооган согушунун ардагери катары ар кандай иш-чараларга катышып турат. Ооган согушунун ардагерлери дагы Кыргызстандагы согуштук учак айдаган кесиптеши менен сыймыктанышат. Бул кишинин таржымакалын айтсак, бул киши афганец. Кызыл жылдыз орденинин ээси, өзү летчик. Ошо орустар кеткенден кийин келген, ошондон ушу пенсияга чыкканга чейин биякта иштеди. Бул киши өзү кичипейил, өтө жумшак, кишиге мамилеси аябай жакшы. Кызыл жылдыз ордени баштаган бир нече жогорку сыйлыктын ээси Темирбек Бугубаевдин атасы Шажусуп Бугубаев улуу ата мекендик согуштун катышуучусу болгон. Быйыл 70 жаш куракка келип калган каарманыбыз учурда Нарын шаарында жашап, жеке автомектепте эмгектенип келет. Максат Абдурахунов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.